Вперед, пока нет. Из этого аварии никак. Ошол 70-тен ашып айтып кеткен өзгөчө кырдаалдын табигый мүнөздөгү өзгөчө кырдаалы ушул жер титирөө темасына басым коелу деп сүйлөштүк биз. Ошо жер титирөөдө кандай жүрүм турум сакталыш керек? Бул мектепте айтылган сөз үйдө сөзсүз колдонулуш керек. Биздин максат бул ар бир мугалимге, ар бир окуучуга жеткиргенибиз ошончо канча үй бүлөдөн келген болсо ошончо үй бүлөгө жетет деген максаттабыз биз. Анан кийин сыныгын кармап көрөсүздөр. Сыныгы жокпу? Эгерде сыныгы болгон болсо, ага жанагы оор кырдаал учурунда эч кандай предмет таппайсыздар. Эч кандай предмет таба албайт. Могу жер урап калган болсо, эч кандай предмет жок. Колуну, бутуну кошо байлап коесуздар. Анан буюм да таппайсыздар. Байлагангачы өзүнүн кийими менен кошо байлап коесуздар. Бул эң жакшы метод ошол. Бул жер тытышында, жер жогорку маданиятты бүтүүсүз жылышууда жана контейнерларды бир нече күнгө даярдап коюу керек. Ушулардын баардыгына маани берүү зарыл. Биз келгенде ошо биринчи кезекте биз кирбей туруп эле мектептин ушундай кошумча эшиктерин, эвакуациялык ходдорун, бүт түйүндөрүн карап көрдүк. Биз келген учурда баардык эшиктери ачык, даяр турган экен эле. Анан ошондой учурда эле биз ачык саат өткөздүк атайын балдарга, жер титирөө боюнча жүрүм турум эжелерин жүргүздүк. Алгачкы медицина жардам көрсөтүү боюнча дагы түшүндүрмөлөрдү бердик. Анан жыйынтыгында ошондой практикалык түрдө ушулардын аракети боюнча бир көрөлү деп атайын сигнал берип сыртка чыгардык баарын. Бир өлкөдө болгон окуя эч качан каралбайт. Себеби биз өзүбүз сейсмикалык зонада жашайбыз. Бул буга чейин дагы ар дайым өткөрүлүп келген иш-чаралар. Бул мектеп жамааты эле эмес, бизде атайын дагы программалар бар. Атайын биздин жарандык адистерин даярдоо деген борбор бар. Ошол борбордо биздин эмгек жамааты, директорлорун, атайын ушу тийиштүү мугалимдерин, багы ОБЖ деген предмет бар, ошол предметтин мугалимдерин дагы атайын чакырып биз 3 күндүк сабактан өткөрүп, сертификат менен берип даярдайбыз. Ескерген уақыт проходы ма? Мынау. Өзгөчө кырдаал боюнча жылда эле апрель айында дайым өткөзүп жүрөбүз. Эвакуация кылып, ушундай балдарды эшикке чыгарып, биринчи жардамдарды көрсөттүрүп, ошол алып келип көрсөтүп берди, лекцияларды коюп берди, роликтерди көрсөтүп, түшүндүрүп берип, биринчи помощь, биринчи жардам оказать эткендерин баардыгын көрсөтүп берип, сыртта дагы бир сыйра эвакуация кылып атат. А так негизи дайым эле эметип жүрөбүз. Ал өткөрүп жүрөбүз ушундай гражданская оборона. Тек карабай, аракет коюп деп коебуз да. Ошол учурда дагы сиздер дагы биз практика бергенибизде таштап койдук, ошол жердеги коопсуздук аспекти болот. Ошол коопсуздук боюнча сиз жоксуз. Ушул жерде кырсык болгон болсо, коопсуздук чыгуусу, ушунун ден соолугу, өмүрү сиздердин жоопкерчилигиңизде калат да. Ошон үчүн сиздердин бүт баардыгы жеткирилип, сабактар өткөрүлүп, бүт баардыгы дайындалып туруш керек. Ошол учурда дагы командаларыбыз, кабарлоо звеноңуз, алгачкы медициналык жардам көрсөтүү звеноңуз, алар эмне үчүн керек? Өткө каршы звеноңуз алар үчүн керек? Алар себеби бул сизде бир окуя катталган болсо, бизде шаар компактный эле, шаардагы атайын кызматкерлер келгенге чейинки алтын убакыт дейт да. 5 мүнөттө келе, 3 мүнөттө келе, же 10 мүнөттө келе, ошол учурда адам өлүп кетиши оңой эле. Ошол убакытка сиздер жоопсуздар да. Атайын адистер келгенден кийин уже жоопкерчиликти толук улар өткөзүп бересиздер. Бүгүн 10 февраль 23 жылы өзгөчө кырдаалдын медицина ошулар боюнча башкармалыгынын адистери тарабынан атайын буга чейинки бизде алдын алуу иш-чараларында жеткирилип, түшүндүрүлүп келген иш-чаралардын бүт баардыгын практикалык түрдө жеринен көрүү максатында ушундай иш-чара уюштурдук. Буга чейин бизде ар бир объектилерде, шаардагы баардык мекеме уюмдарда
өрт коопсуздугу жана ушундай өзгөчө жогоруда катталганда кандай иш-чаралар уюштуруу боюнча түшүндүрмөлөр жеткирилип келген, атайын лекциялар өткөрүлүп келген, атайын машыгуулар өткөрүлүп келген. Бүгүн ушул коомдо болуп аткан негизи дүйнө жүзүндө болуп аткан кырсыктарга байланыштуу бүгүн биз атайын ушуну чечтик. Жеринен барып, бандай айтуусуз, кабардандыруусуз барып, внезапно барып ушул жерде жеринен текшерип, ушу өз көзүбүз менен көрүп чагылдырууну чечип, ошол максатта бүгүнкү күндө биз билим берүү мекемелеринде, ошондой эле мындай эл көп келүүчү жайларда, ушу театрларда, мекемеде баягы кызматкери көп мекемелерде бүт баарына барып, ушундай кырсык болгон учурда эң негизги баягы коопсуздук эрежелери менен таанышканбы, ошол боюнча өздүк курамга сабактар өткөрүлгөнбү, чыгуу жолдорун билишеби, негизги ошол чыгуу жолдору, кошумча чыгуу жолдору ачыкпы, жабыкпы, ошолор боюнча бүгүн биз толук ушундай күтүүсүздөн барып текшерип, ушул жеринен көрүп, чагылдырып жатабыз. Алдын алуу баары жакшы да. Сен кийин багы